Эфирде аяктап бараткан апта ичинде болуп өткөн маанилүү окуяларды камтыган жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасы. Студияда Нуржанат Жакшылыков. Саламатсыздарбы? Аяктап бараткан жумада Баткен облусунун чек ара аймагында кайрадан ок атышуулар орун алып, жергиликтүү элди кооптондуруп, өлкө калкынын тынчын алды. Чек арадагы атышууларда бир чек ара кызматкери жаракат алган. Кыргыз-тажик эки тараптуу сүйлөшүүлөрүнөн кийин кырдаал турукташып, коопсуз жайга көчүрүлгөн жергиликтүү тургундар өз үйлөрүнө кайтышкан. Белгилүү болгондой, Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын тактала элек 308 чакырым тилкеси калды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына жазды. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Анын 664 чакырым тилкесин такташып бүттүк. 308 чакырымы калды. Албетте, иштер тез жүрүп, баарын эртерээк такташып алсак жакшы болмок. Бирок менин көз карашымда иштер жай жүрүп жатат. Себеби бир топ тилкелерде талаштуу жерлер калды. Эң негизгиси тынчтык болсо, баарын эки тараптуу кызыкчылыкты эске алуу менен чечишип алабыз деп билдирген президент Садыр Жапаров. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын Бишкек шаарындагы жаңы имаратынын курулушуна капсула салды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысы бул салтанатка келгендер тарыхый имараттын курулушуна катышып жатканын белгиледи. Куруучуларга кайрылып, Садыр Жапаров курулуш иштерин сапаттуу жүргүзүү айрыкча маанилүү экендигин, бул имарат кылымдарды карытып, азыркыга эле эмес, кийинки муунга да кызмат кылышы керектигин белгиледи. Мамлекет башчысы буга чейин бул жерде өткөн кылымдын 50-жылдарында курулган Ысык көл мейманканасы жайгашканын, анын имараты жараксыз абалга келгенин эске салды. Ушуга байланыштуу бул жерде жаңы имараттын курулушун баштоо чечими кабыл алынган. Садыр Жапаров жалпы аянты 21 000 чарчы метрде түзө турган жаңы имарат сапаттуу курулуп, анын дубалдары бекем болуп, көп жылдар бою кызмат кылаарына ишенерин жана үмүт артарын билдирди. Бүгүн сиздер тарихий имаратты салып баштоонун алдында турасыздар. Зданиябыз ушул бүгүнкү имаратыбыз кут болсун, кылымдарды карыткан имарат болсун. Сиздерге Кудай күч кубат берсин. Баягы сапаттуу кылып туруп салып койсоңуздар, бул сиздердин, биздин баарыбыздын кийинки муундарга кызмат кыла турган имарат болот. Мына бул жерде мурда билесиздер, Ысык көл гостиницасы болчу, жатаканасы болчу. Үстүнөн суу кирип, подвалына чейин көл болуп жаткан эле. Мына ошол эрип, өзү эле бир мындан кийин 10-15 жылдан кийин өзү эле урап түшүп кала турган акыбалга келип калган да. Анан билесиздер, өзүңүздөр наразы болгон, тараптарда болгон, муну кайра реконструкция кылып эле оңдоп чыгыш керек, реставрация кылып деп. Ага мүмкүн эмес эле да. Баары бир урап түшүп калат эле. Анан биз чечим кабыл алып, андан көрөкчө ушул жерге бир 100 жылдан кем эмес былк этпей тура турган имарат салалы деп пландаштырып, ушуну ишти бүгүн баштап отурабыз. Анан сиздерге үмүт артабыз. Баягы сапаттуу кылып, бекем кылып туруп салып койсоңуздар, ошо кылымдар бою ушул жерде сынын жоготпой турган имарат болот деп мен сиздерге ишенемин. Мындан сырткары Садыр Жапаровга келечекте долбоор боюнча президенттик администрациянын имаратынын маңдайына жайгаша турган административдик комплекстин концепциясы көрсөтүлдү. Жаңы административдик комплекстин курулушу борбордук башкаруу аппаратынын ишин оптималдаштырууга, башкарууну эффективдүү жүргүзүүгө шарттарды түзүүгө, уюмдардын өз ара аракеттенүүсүн тездетүүгө, техникалык тейлөөгө кеткен чыгымдарды оптималдаштырууга мүмкүндүк берери белгиленген. Мындан тышкары, бул мамлекеттик органдардын бир комплексте жайгашуусу чечимдерди иштеп чыгуу процессин тездетет. Ордо калаанын борбордук бөлүгүндөгү жол тармагына жүктү азайтат. Маалым болгондой, административдик имараттардын азыркы жайгашуусу көпчүлүк мамлекеттик органдар негизинен Бишкектин борбордук бөлүгүндө топтолгон. Муну менен шаардын борборунда жол кыймылынын жана тургундарга белгилүү ыңгайсыздыктар жаралууда. Административдик комплекс заманбап жана көп функционалдуу, өнүккөн интеграцияланган комплекстердин бири болуп калат. Белгилей кетсек, курулуш маселелери менен Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына караштуу курулуш социалдык, экономикалык жана административдик объектилерди реконструкциялоо боюнча түзүлгөн мамлекеттик дирекция алектенет. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык аяктап бараткан аптада жергиликтүү бийлик шаар райондордо эл менен жолугушууларды өткөрүүдө. Талас областында буга чейин 37 айыл өкмөттө 50 жыйындар өткөрүлүп, ага президенттин Талас областындагы ыйгар мукты өкүлү Бакытбек Нарбеков катышып, элдин көйгөйлөрүн чечүү тапшырмалары коюлган.
Бул ирет эл менен өткөрүлгөн жолугушууларга облус башчысынын биринчи орун басары Канимет Осмонбеков катышып, элдин суроо талаптарын укту. Талас шаарында өткөрүлгөн жолугушуулардан кабарчыбыз Гүлжамал Багышбекова баяндайт. Бир суранат электе ушул көмүскөдө калып атат. Талас шаарынын тургуну Канатбек Дүйшөнов облус жетекчилиги менен өткөрүлгөн жыйынга таза суу көйгөйүн айтуу үчүн келген. Шаарда айрым ички көчөлөрдө суу түтүктөрү орнотулган эмес. Бешташ көчөсүндө жазайм, күнчыгыш бетинде турабыз. Биз жакта ошо таза суу, канализация жок. Анткени Бешташ суусунун жогору жагынан турабыз да. Азыр эми бүгүнкү жыйындын болгону да аябай жакшы болду. Көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, президенттин өзүнүн жарлыгы менен бүттүгү жерлерде элдин көйгөйлүү маселелерин чечкиле, өз жеринде чече турган маселелер болсо өзүңөр чечип, жете албаган маселелер боюнча өкмөттүн деңгээлине койгула деп атпайбы. Мына мен көтөргөнүм ушу 2-3 маселе болду. Жыйында жергиликтүү жашоочулар тарабынан элдин жашоосуна ыңгайсыздыкты жараткан көйгөйлөр көтөрүлдү. Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркына баруучу шаар ичинен чыга берген жол асфальттоого муктаж. Козучак, Кумарык, Балбал, Арашандан келген машине көгөдөн келген машинеге караганда 2 эсе көп. Чаңдайт. Укмуштум элечи. Ошо жолду энди азыр туристтер башталат. Эс алуучулар баардыгы ошо таластын эли ошак менен кетип өтөт. Но жолдун боюнда турат фургалар, КамАЗдар, ЗИЛдер ушактан 2 карьерден тасышат, чаң кылышат. Бул өтө проблема да, аны кантип чечебиз? Эмне ошо чечсе болбойбу? Жол боюнча дагы бир ирет айтам. Сиздин сунушуңузду Минтрансқа киргизгенге аракет кылабыз. Анда уже перед выбором стоим, Эрбол мырза. 40 летте наркы башын 380 метрді атмена кылып туруп берки өткө коркутор ойлой да. Эгер маселе чечилсин десе. Аны дагы ошол айыл өкмөт менен, ошол айылдын Бердике Батырдын төрагасы менен акылдашып, анан кийин планга киргизгенбиз да, титульный листка киргизгенбиз. Аракет кылайлы. Талас шаарынын тургуну Сыргабек Кулназаровдун айтымында борбордук автобекеттеги абалды иретке келтирүү зарыл. Ал дал ушул көйгөйдү көтөрүү үчүн жыйынга келген. Автовокзалдын жол менен жагын, фасадын жагын торговый точкалары автовокзалдын ош жагын жаап койгон айтып атам. Муну тартип келтириш керек деп. Аэропорт Кыргызстандын кичинекей шаарларында да жыра баштады. Муну мен ушу Министерство транспортуга баардык жерге депутаттарга айтып күч келгенен ушу чогулуштан пайдаланып жогору жакка биздин үнүбүздү жеткизин деп атабыз. Биз областын сентери өзүнчө область, мен жана айтканым айтам да, Чыңгыз атабыз, Манас чыккан жерде ушул аэропорт иштебей туруш бул өзүнчө уят нерсе. Буга катар эле жыйында кошумча балабакча имаратын куруу, шаар ичиндеги жолбун иттерди атып жок кылуу, таштандыларды убагы менен чыгаруу, окуучулар үчүн жол кирени төмөндөтүү, шаар ичиндеги ички транспорт каттамын жөнгө салуу жагдайлары белгиленип, бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн тапшырмалар берилди. Ошондой эле борбордук базарды жана мал базарды иретке келтирүү боюнча иштер аткарыла турган болду. Сырткы каттамдардын бардыгы автовокзал аркылуу же болбосо атайын бир шарттары бар, жайлардан кетиш керек деген токтом бар. Аны аткарбай мынакей азыр бүгүнкү күндө бизге ыңгайлуу деп туруп базардын ичинен да кетип атат, башка жагынан да кетип атат. Албетте ыңгайлуулугуна карай берсек, анда тартипке келе албайбыз. Бизге мыйзам кандай айтса, ошол мыйзам менен жашаганга бардыгыбыз көнүшүбүз керек. Мал базардын ээси менен кошо сүйлөштүк. Ал албетте мал базар сиздин территорияңызга кирбейт. Сиздин жаныңызда турат дагы ошол жана кумулятивный эффект. Ошол мал базар, малдар кирбезе сиздин территорияңызга, сиздин территорияңызда машиналар туруп атат. Ошолордун бардыгын иретке келтириш керек. Жыйында тиешелүү тармактын өкүлдөрү мамлекет башчысы тарабынан кол коюлган жарлыктардын аткарылышы жана социалдык колдоолор боюнча маалымат беришти. Жыйында айтылган ар бир суроо жоопсуз калбай, аткарууга алынаарын жергиликтүү бийлик билдирет. Ар бир суроого биз азыр жооп бергенге аракет кылдык. Анан эми бул жерде биздин компетенциябызга кирбеген дагы суроолор бар. Анан тийиштүү органдарга, тийиштүү мекемелерге кайрылабыз, аны чечкенге аракет кылабыз. Негизинен ар бир суроого жооп берилип, бул
баягы алыс убакыт эмес, тез аранын ичинде эле чечиле турган нерселер. Бүгүн азыр мынакей 1-2 сааттын ичинде чечиле турган маселелер бар. 1 айдын ичинде чечиле турган нерселер бар. Анан эми жанагындай ремонт керек, капиталдык ремонт керек деген нерселер ушу быйылкы жылдын ичинде чечиле турган маселелер. Бир да суроо мындай көңүлдүн сыртында калбайт, бардыгына жооптор берилет, бардыгы аткарылат. Облус жетекчилеринин эл менен жолугушуусу мамлекет башчысынын тапшырмасына ылайык уюштурулууда. Максаты элдин үнүн угуп, көйгөйдү жеринде чечүү. Гүлжамал Багышбекова, Кайнар Ормонов, Талаш шаары. Жазгы сугат өнөктүгүнө карата жүргүзүлүп жаткан ремонт иштери дээрлик аяктоодо. Талас районунун Долоно айыл аймагына караштуу Бордо каналынын 1 км 300 метр жерин бетондоо иштери жүргүзүлсө, азыркы тапта каналдын ичин тазалоо иштери жүрүп жатат. Бул иштерге Талас райондук мамлекеттик мекеме уюмунун кызматкерлери тартылган. Темага кабарчыбыз токтолгон. Талас райондук маданият бөлүмүнүн кызматкерлери бүгүн ишембиликке чыгышкан. Алар бүгүн Долоно айыл аймагына караштуу Бордо каналынын ичин таштандылардан арылтып тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат. Каналды тазалоого райондогу мамлекеттик мекеме уюмдун кызматкерлери тартылган. Мына буйруса акимибиз баш болуп канчадан бери ушундай каналдарды тазалап атабыз. Өткөндө Көк Кашат айылынан дагы шу жалпы Талас райондук маданият бөлүмүнө 200 метрден бөлүнгөн. Ал жакты бүттүрдүк. Эми бүгүн болсо мына Бордо каналында да бүгүн 200 метр бөлүнгөн. Ушул жерде чымдарды тазалап, таштарын терип, Кудай буйруса жакшы быйыл. Буйруса ушул суунун үзүрүн көрөбүз деген ойдобуз. Ошо элге суу келип турса, бул суу байлык дейт. Ошол суу көп болсо, наң көп болот. Буйруса наңыбыз көп болду. Бордо каналынын жалпы узундугу 11 км 250 метрди түзөт. Канал буга чейин суу пайдалануучулар ассоциациясынын карамагында болгон. Азыркы тапта Бордо каналы Талас райондук суу чарба башкармалыгына өткөрүлгөн. Быйыл каналга өзгөчө көңүл бурулуп, 1 километрден ашык жерине бетондоо иштери жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө райондогу мамлекеттик кызматкерлердин колдоосу менен каналдын ичин тазалоо иштери кызуу жүргүзүлүп жатат. Биздин максат ушул дыйкандарга мүмкүн болушунча сууну үзгүлтүксүз, камсыз кылып берүү максатыбыз. Бүгүнкү уюштуруп аткан иш-чарабыз бул баягы ишембилик катары ушул райондук суу чарба башкармалыгына жардам катары ичиндеги толуп калган акырчыкерлерди, мусорлордон тазалап, чым басып калган жерлерин тазалап, бардык мекеме уюм ишканаларга бөлүп берип койдук, участок кылып туруп. Жалпы бир 3-4 километр жерди мекеме уюм ишканаларга бөлүп бердик. Бузулуп калган жерлерин, участокторун акча каражаты бөлүнгөн. Аны райондук суу чарба башкармалыгы өзүнүн күчү менен бетондоо, латокторду алмаштыруу жумуштарын алар өздөрү жасап атышат. Бордо каналы аркылуу 556 гектар айдоо аянты сугарылып келген. Эгерде каналдын ичи тазаланып, ремонт иштери аяктаса дагы кошумча 500 гектарга жакын айдоо аянты сугарууга мүмкүнчүлүк бар. Бордо каналда ремонт иштерин жүргүзүү үчүн мамлекет тарабынан 2 миллион 450 миң сом каражат бөлүнгөн. Механизаторлук тазалоодон кийинки астата калган кум таштарды кол менен тазалоо иштери жүрдү. Бул каналдын жогорку жагы башы главный сооружениясы толугу менен капитальный ремонттон өттү. Адан тышкары Г-образный блок менен коюлган 300 метр жер алмашылды жаңыга. Жалпы суммасы 2 миллион 450 миң сом акча каражаты мамлекет тарабынан бюджеттен бөлүндү. Толугу менен иштер аткарылып бүттү буйруса. Жалпы ала турган болсок 1 километр 300 метр жери бетондолду. Белгилей кетсек, Бордо каналынын ичи бүгүн толук тазаланса, эртеңден баштап дыйкандарга суу берилет. Гүлжамал Багышбекова, Мелис Элибесов, Эркинай Жумабекова, Талас району. Белгилүү болгондой, президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү өлкө аймагында кызуу жүргүзүлүп, жаз алды менен ишембиликтер өткөрүлүп, көчөттөр олтургузулууда. Талас менин шаарым, сенин шаарың деп аталган урандын алкагында Талас районунун Көгөй айылынын тургуну Кененбек Кулманов көчөт олтургузуу демилгесин көтөрүп, Талас шаарындагы Ак Бешик балдар бакчасынын оюн аянтчасына ийне жалбырактуу көчөттөр олтургузулду. Демилгени Талас шаардык мэриясынын кызматкерлери, ошондой эле коммуналдык кызмат көрсөтүү ишканасынын жумушчулары колдоого алышты.
Ийне жалбырактуу көчөттүн ар бири 1500 сомдон алынган. Мунун өзү шаарыбызды жашылдандырууга салым кошуу болуп саналат. Демилгени көтөргөн Кененбек Кулмановго Талас шаарынын мэриясы терең ыраазычылык билдирди. Шаарыбыз татынакай болуш керек. Гүлжарларга айланган, бактарактарга айланган сонун шаар болуш керек. Ушул мени косколтуп туруп алды дагы. Анан ушул идеяны бир питомник чыгарган мен жанында жүргөн балага айттым да, ушундай неме колдоп атам, кандай дейсиң, экөөбүз бирден көчө тап келтирип тигпейлиби десем, ал шак эле макул деди да. Кууганда айыл өкмөтүнүн башчысы угуп калып, анда мен дагы бир салым кошоюн деп ал 2 көчөтүн берип жиберди да. Эми биз аксакалдар жаштарга эмне калтырабыз деп жүрбөйлү, тоо ташты бузуп койсок эле эчтеке калбай калат деп. Жок, биринчи биз ушундай дарактарды калтырышыбыз керек да, балдардын ден соолугуна абаны алмаштыра турган, абаны тазалай турган нерсени калтырышыбыз керек. А ден соолугу болгондон кийин ушул балдар жакшынакай нерселер чыгып, ушу кыргыз эли көп жылдарга сактала турган рухий дөөлөттүү эл болот да. Мына ушул негизде алып келип туруп биз бүгүн ушул иш чарабызды жасап атабыз. Акназаров айыл өкмөтүнө жеке ишкер Темирлан Тургунов айыл чарба техникасын алып берди. Айылдагы ички жолдорду оңдоого грейдер техникасына суроо талап жогору. Эми элдин муктаждыгы чечилип, жайытка баруучу жол жана элеттеги айрым көчөлөр дал ушул техника менен оңдолорун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдирет. Элеттиктердин мындай саамалыгына кабарчыбыз Бегайым Асымбаева күбө болгон. Бул айыл чарба техникасынын баасы 1 миллион сомдон жогору, андыктан элет элинин муктаждыгын эске алып, жеке ишкер Темирлан Тургунов дал ушул грейдер техникасын Акназаров айыл өкмөтүнүн карамагына өткөрүп берди. Айылдын көйгөйүн көрүп, канча жылдан бери мына былтыр келип ушул жерде ушул аймакта иштегем, Бакайата районунда. Анан кийин ошол карасам, биздин именно айыл өкмөткө жана жакынкы айыл өкмөттөр ушул грейдер техникасы абдан муктаж экен. Ар кайсы жактан ири суммада жалдап келип, анан кийин ушундай колдонушат экен да. Анын дагы очередке турушуп, ушундай көп көйгөйлөр бар экен. Анан ошол себептен эле өзүм ойлонуп, бая жол куруучу болгондон кийин биринчи Кудай үчүн кылган нерсебиз деп туруп, ошол көп эле жардамдарды берип жүрөбүз. Анан ушул грейдерди да берүү деп эсептеп, туура эсептеп, анан сүйлөшүп айыл өкмөт мененчи. Акназаров айыл өкмөтү негизи 5 айылдан турат. Айылдагы көпчүлүк ички жолдорду тегиздөө үчүн техника жетишсиз болгон. Эми элеттиктердин көп жылдан берки көйгөйү чечилүүдө. Жакын арада бул техника менен көйгөй жараткан көчөлөр оңдолмокчу. Негене биздин айылыбызда 5 айыл, 5 кыштагыбыз бар. 5 кыштагыбызда ар биринде 4-5тен көчөлөрүбүз бар. Анан биз ойлонуп жүрүп, ушундай грейдерге аябай муктаж элек. Кудайдын буйругу экен, Кудай буйруп ушул Рамазан улуу айында бизге ошол агабыз берип калды. Өзүңүздөр көрүп тургандай, эми Кудай буйрса биздин өзүбүздүн айылыбызда ички жолдорубузга кызмат кылат деген ойдобуз. Бакайата районундагы 9 айыл өкмөттүн айрымдарында эле грейдер техникасы болгон. Көпчүлүк айыл өкмөттөр райондогу жол чарба ишканасынын грейдерин пайдаланып келишкен. Акназаров айыл өкмөтүнө берилген мындай техника аз болсо дагы райондогу жакынкы айыл өкмөттөрдүн муктаждыгын чечүүгө көмөкчү болот дейт район акими. Бул грейдер чындап айтканда аябай биздин жолдорубузга, ички жолдорубузга керек болчу. Бизде ушу Бакайата районундагы номер 47 жол тейлөөчү ишканабыз бар. Анын ушундай техникасыны дайыма биз талаш тартыш болуп, кээде моундай табигый кырсыктар болуп калат. Суу ташкындары же болбосо сел каптаганда. Азыр мен ойлойм, эми мындан ары ушу техникабызды бир жакшынакай бир жакшылыктарга иштетебиз деген ниеттебиз. Айта кетсек, грейдер техникасын алып берген Темирлан Тургунов буга чейин дагы айылдагы айрым маселелерди чечүүгө дагы көмөктөшүп, демөөрчүлүк жардамын берип келген. Ал эми берилген айыл чарба техникасы менен бүгүн айыл өкмөтүнүн тегерегин иретке келтирүү үчүн тегиздөө иштери жүрдү. Бегайым Асымбаева, Кайнар Ормонов, Тилек Жоламанов, Бакайата району. Мектептин мугалимдери менен катар музыкалык мектепте эмгектенген өнөр ээлеринин дагы айлык акылары көтөрүлдү. Өлкө башчысынын бул чечимине аталган кызматкерлер кубанышууда. Музыкалык сабаттуулукка үйрөткөн кызматкерлер бул күнгө чейин кандай абалда иштеп жана канча айлык алып келишкен?
Кызыл Адыр айылындагы балдардын музыкалык мектебинде эмгектенген кызматкерлер туурасында кабарчыбыз Нурсултан Курманбековдун кийинки материалы. 1, 2, 3, 4 kettik. Намат Накешев көп жылдан бери маданият тармагында эмгектенип келет. Бүгүнкү күндө Кара Бура райондук балдардын музыкалык мектебинде мугалимдик кесипти аркалап айылдын балдарына аккордеон тартканды үйрөтүп жатат. Кесибин сүйгөн мугалим ар бир балага талапты катуу коет. Ошол эле учурда балдарга дем берип шыктандырат. Колундагы 10 бала аккордеонду тез үйрөнүп, ата-энелерин кубандырууда. Кызыктырганда мен мисалы буларга башка ырчыларды айтып кызыктырам, чоң композиторлорду айтып кызыктырам, аны өзүм менен да кызыктырам. Өзүбүздү да көрүп кызыктырыш керек да, ошого мугалимдин ушундай болуш керек да. Өзүңдөй болгонго аракет кылганда жакшы булардынчы. Ана мен да чоң концерттерге барган буларга көрсөтөм, жакшы ойносоңор, жакшырдасаңар, кийин да силер бар Бишкек кырдайсыңар, чоң концерт кырдайсыңар деп кызыктырган жакшы да. Педагогический тактика да керек да. Жөн эле сабак берип кетип калган туура эмес го деп менин оюмчачы. Мен балдардын баары кызыгат, мен ошентип кызыктырам балдарды. Бир нече ырлардын автары музыкант, композитор Намат Накешев өнөрүн балдарга калтырып, мыкты музыканттарды тарбиялап чыгарууну көздөйт. Ошондон улам айлыктын аздыгына карабай, Кызыл Адыр айылындагы Сологой ырчы Сооронбек атындагы балдардын музыкалык мектебинде иштеп келатат. Буга чейин 8500 сом айлык алса, эми маянасы 100%га көтөрүлдү. Маданият тармагына көңүл бурган президенттин бул чечимине элеттик музыкант ыраазы. Мына айлык көбөйдү, эми иштесең да жакшы, билим берсең да жакшы. Айлык аста деле билим берсек, айлык көбөйгөндө деле жакшы эле билим берип коюш керекпиз. Биз айлыкка карабай эле берип атканбыз убагында чынында. Булар 3-чү, 4-чү, 5-чи класс болгону менен менде 1-чи класс болуп эсептелет булар. Музыкалык мектепте Кудай буйруса, мына майдан кийин дагы 4 жыл окушат Кудай кааласа. Жакшы окушкандар, аракеттери жакшы. Анан помещениябыз кичине тарыраак үчүн кээде бир чоң бир концертке дайынданып калганда ушундай коридорго чыгып калабыз. А так биздики индивидуальный занятие да, бирден, экиден өтөбүз, аны баарыңар эле жакшы билесиңер, ошол. Балдардын өнөрүн өөрчүткөн Сологой ырчы Сооронбек атындагы балдардын музыкалык мектебинде 10 кызматкер эмгектенет. 1967 жылы курулган имарат эбак эскирген. Бөлмөлөрү тар, айрым учурда окуучуларды коридорго алып чыгып үйрөтүүгө туура келет. Ушундай абалга карабастан музыкалык мектептин кызматкерлери комуз, фортепиано, аккордеон жана башка аспаптар боюнча сабак берип, өспүрүмдөрдү тарбиялоодо. Буга чейин эми айлык маянабыз бая орточо болуп, бир 8000ден 12000ге чейин болуп келген. Азыркы президентибиздин жаңы жарлыгы менен 100%га көтөрүлдү. Ошондо жакшы эле болуп калат окшойт да, сүйүнүп атабыз. Бул стимул да, мугалимдерге стимул болуп берет. Эми биздин бир көйгөйүбүз ушул бир жаңы имарат болсо, кенен балдарды окутканга жакшы шарт түзүлүп берсе, абдан жакшы болот эле да. Белгилей кетсек, аталган музыкалык мектеп Кара Бура райондук маданият бөлүмүнө карайт. Учурда кичинекей имараттын 5 бөлмөсүндө олтуруп, музыкалык аспаптардан сабак беришүүдө. Имараттын калган бөлүгүндө башка мекемелер дагы орун алган. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Кара Бура району. Теман улай, 100%га көтөрүлгөн айлык аймактардагы маданият үйүндө эмгектенген кызматкерлерди дагы кубандырууда. Анткени аталган кызматкерлердин айлык маянасы аз өлчөмдө болгон. Ага карабай кесибине берилген кызматкерлер милдеттерин так аткарып, ар бир салтанатта алып барып, ырларды аткарып, музыка менен коштоп көркүнө чыгарып келишет. Кара Бура райондук маданият бөлүмүнүн бүгүнкү абалы туурасында кабарчыбыз баяндайт. Өнөрү менен жан баккан кызматкерлердин иш күнү ушундай маанайда башталат. Баары тең кесибине берилген кызматкерлерден. Алардын бири Мухаммед Мамытбеков. Айлыктын аздыгына карабай 5 жылдан бери Кара Бура райондук маданият үйүндө эмгектенип келет. Буга чейин 5000дин тегерегинде айлык алчык. Жетпесе өзүбүздүн кесипти сүйгөндүктөн иштейбиз, айла жок. Башка өзүбүздүн кесибинде башка ишке иштей албайбыз. Анан Кудайга шүгүр, эми биздин президентибиздин жарлыгы менен мына айлык акысы 100%га көтөрүлдү деп атат. Кудай буйруса жакшы, мындай бир аз сүйүнүчтөбүз, кубаныч бар. Эми айлык үчүн иштебейбиз. Бул жерде маданиятта биздин иштеп аткан кесипте иштебиз. Айлык үчүн иштебейбиз. Өзүбүздүн кесипти сүйгөндүктөн иштеп атабыз. Анан айлык дагы көбөйгөнү бизге бир жагы дагы поддержка.
Ата мекен өзүңдү ардактайбыз дактайбыз. Кара Буура райондук маданият үйүндө 14 кызматкер эмгектенет. Жайы кышы дебей ар бир салтанатта ырдап сахнабаштырып, алып баруучулук жана башка кызматтык милдеттерин так аткарышат. Буларсыз район деңгээлиндеги мааракелер көркүнө чыкпайт. Эми президент тарабынан маданият кызматкерлеринин айлыгы 100%га көтөрүлдү деген кабар баарын сүйүндүрүп кубаттады. Айлыктарыбыз көбөйүп, президентибиз Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Айлыктарыбыз көбөйүп, азыр жакшы маанайда иш алып баруудабыз. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, биздин акимибиз Бектур Абдыразаковичке да терең ыраазычылык. Себеп дегенде мага жана биздин бухгалтерияга акимчиликтин ичинен 2 кабинет берген. Биз азыр ошол жакта иш алып барабыз. Маданият үйү бул жакта иш алып барат. А буга чейин бардыгыбыз ушунун ичинде кайначубуз. Ырчылар келип ырдаганда, мисалы үчүн мен жумушумду токтотуп эшикке чыгып кетчүмүн. Бухгалтериянын иши токточу. Бүгүнкү күндө жакшы акимчиликтин ичинде иш алып барабыз. Айлыгы көтөрүлгөн кызматкерлердин чечилбеген бир көйгөйү калды. Маселе имаратта. Учурда өнөр ээлери балдардын музыкалык мектебинин бир бөлмөсүнө кысылып олтурушат. Ушул бөлмөдө сценарий түзүп, репетиция кылып, ырдап жана башка даярдыктарды көрүшөт. Эч кандай шарты жок бир бөлмөдө иштөө аталган кызматкерлерге кыйынчылык туудурууда. Бир бөлмөнүн ичинде иш алып барабыз. Өзүңүздөр көргөндөй баардыгы келсе батпай калабыз ичинде. Жайында дагы күн жылууда аябай жакшы, эшкерлер чыгып даярданабыз биз. Кыш кызым кыйын болот да. Батпай, өзү дагы Финтибиндеги эски имарат. Эми айла жок иш алып барабыз. Айлыктын көтөрүлүшү шарты жок мекемеде иштеп жаткандарга дем берди. Белгилей кетсек, Кара Буура райондук маданият үйүнүн кызматкерлери бир катар кароо сынактарда байгелүү орундарды камсыздап келишкен. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Кара Буура району. Ал эми азыр аяктап бараткан жумада болуп өткөн окуяларды камтыган апта хроникасы назарыңыздарда. 11 апрель дүйшөмбү. Бул күнү Бакубат Талас фондунун каржылык колдоосу менен Талас шаардык ички иштер бөлүмүнө кызматтык автоунаа тапшырылды. Анткени түнкү нөөмөттө турган милиция кызматкерлери үчүн эскирген унаа көйгөй жаратып келген. Тилекке каршы Талас шаарында күнүнө ар кандай тартип бузуулар катталып, чакыруулар орун алат. Андыктан аймакта кылмыштуулукту алдын алуу, өз учурунда чара көрүүдө жаңы кызматтык автоунаа ыңгайлуу мүмкүнчүлүк түзөт. Альянс Алтын компаниясынын алдындагы Бакубат Талас фонду буга чейиндагы Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн материалдык техникалык базасын жакшыртууга көмөк көрсөтүп келген. Бул ирет 600 000 сомдук каржылык колдоо көрсөтүп, шаардык милиция бөлүмүнө кызматтык автоунаа алып берди. 12 апрель шейшемби. Бул күнү жергиликтүү бийликтин эл менен жолугушуулары Талас шаарында улантылды. Белгилүү болгондой, жергиликтүү элдин көйгөйлөрүн чечүү максатында президент Садыр Жапаров аймактарда бийлик өкүлдөрүн эл менен жолугушууларды өткөрүүнү тапшырган. Талас шаарынын тургундары менен өткөрүлгөн жолугушууга президенттин Талас областындагы ыйгармуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Канимет Осмонбеков катышты. Бул күнү Талас шаарынын тургуну Канатбек Дүйшөнов таза суу боюнча орун алган көйгөйлөрдү айтуу үчүн келген. Мындан сырткары шаар ичиндеги жолдорду асфальттоо, бала бакча имараттарын куруу, коомдук транспортты жөнгө салуу, базарларды иретке келтирүү жана башка көйгөйлөр көтөрүлдү. Өз кезегинде облус башчысынын биринчи орун басары Канимет Осмонбеков ар бир көтөрүлгөн маселе жоопсуз калбай турганын белгиледи. Мындай жолугушуулар бардык райондордо өткөрүлдү. 13 апрель шаршемби. Бул күнү биз 21 кылымдын интеллектуалдары деп аталган эл аралык кароо сынактын облустук туру өткөрүлдү. Ага Талас областындагы мектептерден келген 30га жакын окуучу катышты. Кароо сынак изилдөө, илимий техникалык жана ойлоп табуучулук болуп 3 номинацияда өткөрүлдү. Негизги максат окуучулардын кызыгуусун арттыруу, ойлоп табуучулук шык жөндөмүн өнүктүрүү. Облустук турдун жыйынтыгы менен 30 окуучунун ичинен 3 номинация боюнча 15 окуучунун эмгектери жактырылып, республикалык деңгээлдеги сынакка катышууга жолдомо алышты. Манас районунун Өмүрбек Израилов атындагы орто мектебинин окуучусу Саламат Кеңешбеков кароо сынакка 4 жылдан бери катышып, байгелүү орундарды ээлеп келет. Анын айтымында мындай сынактар өнөрлүү окуучуларга шык жөндөмүн арттырууга түрткү болот. 14 апрель бейшемби. Бул күнү Бакай Ата районундагы Калинин каналын бетондоо иштеринен район акими Алгынбай Имаров кабар алып, жазгы саат өнөктүгүнө чейин ирригация тармагындагы даярдык иштерин бүткөрүү зарылчылыгын белгиледи.
Калинин каналынын узундугу 18 чакырымды түзөт. Шадыкан айыл өкмөтүндөгү 1725 гектар жер, Бердике Баатыр айыл өкмөтүнө караган 404 гектар айдоо аянттары да ушул канал аркылуу сугарылат. Мындан тышкары Талас Токой чарбасынын карамагындагы 217 гектар жер да ушул каналдан суу алат. Андыктан каналдын 1 километр 670 метр жерин бетондоо иштери башталды. Ал үчүн Талас өнүктүрүү фондунан 10 миллион 400 миң сом бөлүнүп, учурда ремонт иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсе, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети республикадагы ирригация системаларын жакшыртуу максатында 1 миллиард сом каражат бөлгөн. Ал эми Талас областындагы каналдардын ремонтуна өнүктүрүү фонддорунан жалпы 47 миллион сом каражат каралган. 15 апрель жума. Бул күнү Талас менин шаарым, сенин шаарың деп аталган урандын алкагында Талас районунун Когой айылынын тургуну Кененбек Кулманов көчөт олтургузуу демилгесин көтөрүп, Талас шаарындагы Ак Бешик балдар бакчасынын оюн аянтчасына ийне жалбырактуу көчөттөр олтургузулду. Демилгени Талас шаардык мэриясынын кызматкерлери, ошондой эле коммуналдык кызмат көрсөтүү ишканасынын жумушчулары колдоого алышты. Ийне жалбырактуу көчөттүн ар бири 1500 сомдон алынган. Мунун өзү шаарыбызды жашылдандырууга салым кошуу болуп саналат. Демилгени көтөргөн Кененбек Кулмановго Талас шаарынын мэриясы терең ыраазычылыгын билдирди. Белгилүү болгондой, президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү өлкө аймагында кызуу жүргүзүлүп, жаз алды менен ишембиликтер өткөрүлүп, көчөттөр олтургузулууда. Сиздер апта хроникасы менен тааныштыңыздар. Ушуну менен жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программабызды жыйынтыктайбыз. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, аман болуңуздар.